Жаңылықтар менен төз эфирде мен Арзымат Аланов. Кутман күнүңүздөр менен. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 1-июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Жээнбеков жана Мирзиёев мындан ары андай чатактарга жол бербеш үчүн зарыл чараларды көрүүнү макулдашты деп айтылат маалыматта. Президенттер мындан тышкары эки өлкөнүн элдери мезгилден ынтымакта жашап, кыйын күндөрдө бири-бирине жардам берип келишкенин бир ооздон белгилешкен. Анткени менен чек араны чечемдеп келген Боронов булак талашуудан чыккан жерге басып да барган жок. Нур телеканалынын журналисти жеринен берген дал ушул суроого аткаминер так жообун бербей, башка сөзгө бургандай болду. Бирок айта кетчү нерсе, мынчалык чоң жаңжалга соңку жылдары күбө болгон эмес элек. Муну жергиликтүү элдеги көп жылдык чыңалуунун жарылышы десек болобу. Жана жергиликтүү эл бийлик жиберген Бороновдун сөзүнө ынандыбы? Даткаш абдан улантат. Граница маселеси чечилген жок. Эркек болсоңуз барып көрүңчү. Мен сыйкырчымын сага. 60 метр, 70 метрге жетсе, алар 200 метрден дагына келип тийип атат ушул жерде. Жаңы эле мен гакполордон даярданганда аларчы. Биз бүгүн ушул Баткен областындагы Кадамжай районундагы кечеги Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чыккан чек арага жакын аймакта турабыз. Тактап айта турган болсок, сиздерге көрсөтүп турган болсок, мына ушул өзүңүздөр көрүп турган мындан бери 50 метр, 100 метр аралыкта булак бар. Ал булактын аты Чечме деп аталат. Дал ошол булакты барып тазалоо учурунда эки тараптан ушу келишпестик чыгып анан бири-бирине таш атышуу болгон. Бүгүнкү күндө бул жердеги ушул кырдаалды жөнгө салуу үчүн атайын күч кызматкерлери тартылган. Коңшу мамлекеттен дагы ушул күч кызматкерлеринен ал жака ушул булак жака же болбосо могул жердеги күйгөн үйлөргө өтүүгө бул жерде күч кызматкерлери макулдук бербей жатат. Бирок ушул жерде жергиликтүү тургундардын айтымына караганда 600дөн ашуунураак чөп пресс менен бир мал сарайы күйгөн дагы айтылып келет. Ал эми бул кырдаал эмнеден келип чыкты? Жылыга бул кырдаал ушундай өңүттөрдө көрүнүп турабы? Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Пескоблок баягы стеналардын артынан туруп эле өтө жакшы даярданган. Биздин кол менен урган таштарды примерно бир 660 метр, 70 метрге жетсе, алар бир 200 метрден дагына келип тийип атат ушул жерде. Жаңы эле мен гакполордон даярданганда аларчы. Ал кандай кадимки таш менен уруп атышты эле мындай. Жаңы жип менен болот экен өзү. Атын бир нерсе деп койду, мен жакшы түшүнбөдүм. Ошол менен уруп атты. Биз турганда ошо шифрлардан келип гакполордон тийип атты. Бул жерден бизде колго, бутка, анан башка тийген жерлерде жакшы мындай жеңил жаракаттар болот. Боронов чогулгандардын суроо талабын толук уккан жок. Барган сайын өкмөттүн дарегине сындар айтылып жатты. Ал тургай талкаланган үйлөр, күйүп кеткен мал сарай, талаш жараткан булакада басып барбаганын жергиликтүүлөр ачык эле айтып чыгышты. Мен суроо бердим. Мен суроо бердиңиз, мен суроо бердим. Мен туура суроо бердим. Проекттин аягы эмне менен бүтөт? Булак бизде кала же экиге бөлүнөбү? Сүйлөбүзсөнчү жигит, кичине мындай сабырдуулук кылып турсаңар. Сабыр ушунчалык болот да. Барып 5 минут вагыңызды бөлүп барып бир көрүңчү барып. Эркек болсоңуз барып көрүңчү. Ким канча процент суу жутат барып көрүңүз барып. Көрүп келдик барып. Көргөн жок, көргөн жок. О дагы кайды, вална дагы пайда болушу мүмкүн. Эртең дагы дүйнөлүк уруш чыгып кетиши мүмкүн бу жердечи. Маселе vardı. En vahid mesele. Кайсы жерде башка жака турду. Так. Маалыматыңыз барбы ушул боюнча? Адам жок азыр барсаңыз. Булактын жанындабы? Ооба, адам жок. Алар качан барса? Чечилди маселе. Маселе чечилди. Жок, эми буга Сен катыштыңбы сүйлөшүп атканда? кепилдик барбы мисалы мындан кийин дагы мындай болбойт деп. Аз барып Аны могул жердеги жашаган эл баарыбыз чогулап тынчтык менен жашасак, ошондо кепилдик болот. А сен мен эмне сыйкырчымбы сага кепилдик бергидей? Баарыбыз чогулап ушу тынчтыкты кармашыбыз керек. Туурабы? Жок, уксаң, андай провокацияны неметпеш керек. Элдин тынчтыгын ойлосоңор, силер да журналисттер, туура маалымат бергиле. Эмне болуп атат, кандай болуп атат? Так, туура маалымат берсеңер, ошондо эл тынч болот. ал жерде адамдар мындай эме болуп атпайбы мисалга, ушу малдарын да калып адамдар өздөрү да жок болуп атат да.
Ошентип Кубатбек Бороновдун чечмеге болгон сапары чечкиндүү болбой, талаш жараткан булак кимге таандык деген суроо жоопсуз калды. Ал эми жергиликтүү тургундар ата бабадан калган жаратылыш байлыгын эч кимге бербестигин айтып турушат. Мындай курч кырдаалда өкмөт тарабынан чечкиндүү кадам ташталбаса, эки тараптын кагылышы орун албайт деп эч ким кепилдик бербейт. Кошумчалап кетсек, саяз учурундагы сүйлөшүүлөрдө, андан кийинки сүйлөшүүлөрдө дагы соктун тегереги эки тараптын көйгөйлөрдүн эң орчундуусу болуп келген дешет адистер. Кыргыз-Өзбек чекарасындагы жаңжалдан бир апта мурун Жалал-Абадтын Кара-Дарыя айыл аймагындагы бир нече гектар жер Өзбекстанга өтүп кетти деген наразылык айтылган. Муну жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыккан эле. Көп өтпөй жергиликтүү бийлик чегара такташуудан мурда 25 гектардай дыйканчылык жеринин 8 гектары Кыргызстанга өткөнүн, калганы Өзбекстанга таандык болуп чечилгенин түшүндүргөн. Бирок бул арада Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Көкташ айылында кайрадан атышуу болгону айтылууда. Кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда чыр чыкканын аталган айылдын жашоочусу билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 2-июнга караган түнү болгон. Анын айтымында кошуна эл ок чыгарып, анын кесепетинен Портер унаасынын айнектерине тийген. Ал эми мамлекеттеги чегара кызматы азырынча маалымат тарата элек. 2-июнда авиатрафик авиакомпаниясынын Минск-Бишкек каттамы боюнча Белоруссиядан Кыргызстанга 179 жараны кайтып келишти. Учуу президенти жана өкмөттүн буйругуна ылайык коронавирус пандемиясынын кесепетинен чек-аралардын убактылуу жабылышына жана эл аралык жүргүнчү аба каттамдарынын токтолушуна байланыштуу чет өлкөлөрдө жүргөн кыргыз жарандарын кайтарып берүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында жүргүзүлдү. Башка кабарлардан Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин маалымат каражаттарына жарыяланган кайрылуусуна башкы прокуратура жооп кайтарды. Анда Курманбек Бакиев, анын жакын туугандары, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана анын саналаштары оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан соттолгону, сот аларга эркинен ажыратуу баштаган ар кандай жазаларды чектегени белгиленген. Назарньюз сайты 10 жыл мурунку бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Кыргыз элине кайрылуусун жарыялаган. Анда Бакиев 7 апрелдеги окуяны бийликти басып алуу максатында атайын даярдалган төңкөрүш деп мүнөздөп, андагы кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптаган. Жаңылыктарды улантабыз. Профсоюздар уюмунун жетекчиси Мирбек Асанакунов кызматка мыйзамдуу түрдө келген. Дал ушундай чечимди жогорку сот чыгарган. Бирок наразы тарап макул болбой, алар дагы деле Асанакунов кызматта калбашы керек дешүүдө. Бирок профсоюздун элге тиешелүү болгон көптөгөн лагерь пансионаттары жеңичинен сатылган фактыларга иш козголгон. Эмнеге каршы тарап азыркы жетекчи Мирбек Асанакуновду иштеткиси келбей жатат. 2 жылдан бери жетекчибиз мыйзамсыз жумушка орношкон деп заргакшап келе жаткан профсоюздар федерациясынын айрым мүчөлөрү бүгүн дагы журналисттерди чогултуп маалымат жыйын беришти. Анда мурда айтылып келген маселени көтөрүшүп, кесиптик кошуундар уюмунун директору Мирбек Асанакунов жасалма документ менен ички эрежелерди бузуу менен кызматка келгенин айтышты. Алар бул багыттагы кабыл алынган токтомду жокко чыгарууну көздөп, сотко кайрылышкан. Райондук жана шаардык сот Асанакуновду жумуштан кетирүүгө даллат жасагандардын пайдасына чечим чыгарган. Бирок жогорку сот Асанакуновдун кызматка келүүсүн мыйзамдуу деп тапкан. Федерация профсоюзунун төрагасына кандидат болуш үчүн бул жерде 5 жылдык профсоюздук стаж керек да. Анан бул киши өзүнүн резюмесинде 16 январда 16 жылы резюмесине жазып келген. Мен 5 жыл тиги строительный компанияда иштегем, председатель профсоюз болуп депчи. Кийин сотко берилип, ошонун баары такталганда, бул бир да күн иштебептир профсоюзда. Бул айткан строительный компания ал кезде даже существовать этпептир. Профсоюздар федерациясынын жетекчиси Асанакуновдун жубайы Гүлкан Молдобекова, жогорку кеңештин депутаты жана андагы социалдык маселелерди караган комитеттин төрайымы. Даттануучулар анын кызмат абалынан пайдалануу менен жолдошунун ишине кийлигишип, басым болуп жатканын айтышууда. Финполицияга дагы давление жасап, Молдобекова жубайы Асанакуновдун давление жасап атып, ал финполиция деле подделка жасалган жок деп берилген жок. Ал кагаздардын баарын эле бизде баарын предоставлять эткенбиз убагында сиздерге. Ошол жерде айтып атат, за сроком давности деп жазып атат. За сроком давности деп. Ал эми бир 99-жылда айтып атат да. А срок давности кантип эметет? Ал 16 жылы жазалса, 16 жылы кайра ошол эмени предоставлять этсе, трудовой книжканы. Мирбек Асанакуновдон айтылгандар боюнча өзүнөн да комментарий алууга аракеттерди жасадык. Бирок андан майнап чыккан жок.
Ал эми жогорку кеңештеги профсоюздар уюму боюнча түзүлгөн комиссиядагы эксперт Акмарал Абдыкалыкова Асан Акуновдун жетекчилик кызматка келиши мыйзам чегинде жүрүп, профсоюздар кеңеши өздөрү шайлап алганын билдирди. Булардын биринчи негизги документ болуп, бул өздөрүнүн ревизионный комиссиясынын заключениясы чыгып атпайбы? Кворум болгон эмес, бул туура эмес чыгып калган деген. Ошол документтин негизинде булар тиги сотко берип атышат, өздөрү берип атышат. А өздөрү бергенде инстанцияны кетип туруп, анан кийин жогорку соттун чечими чыгып атат. Бардыгы мыйзамдуу. Эксперт айым эки тараптуу тиреште жоопкерчиликтен качып, чындыкты жашыруу аракети болуп жатканын кошумчалады. Мында Асан Акуновго каршы чыгып жаткан топ ички уставтарга өзгөртүүлөрдү киргизип, өздөрүнө баарын ылайыктаган. Анын натыйжасында өздөрүнүн айлык маяналарын 30 миңден 400 миң сомго чейин көтөрүп алганын айтат. Чындык албетте Асан Акунов тарапта. Бирок ушул жерде мен баса белгилеп айтып кетким келет. Ушул уставтар бул 5 жолу өзгөртүлүптүр да. Мен булардын атайын документтерин өзүм карап чыктым да. Ушул 5 жолу өзгөртүлгөндө булар уставды негизги конституциянын негизиндеги жазылган мыйзамдарды өздөрүнө ылайыкташтырып алганда 5 жолу өзгөртүүгө учураптыр. Анан буларды менчик кылып, ошонун негизинде булар кичинекей гана устав түзүп туруп, ошону менчикке айландырып алган. Бер жагы 30-27 миңден башталат, нар жагы 420 миңге чейин. Ошончо айлык коюш болгон бул өздөрү коюп алышкан. Бирок бул менчик болбойт да, акча өкмөттөн келип атат. Буга чейин кесиптик кошуундар уюмунун айрым мүчөлөрү Асан Акуновдун кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылыкта жарыялаган. Ал тургай талаш маселеде Асан Акуновдун кабинетинде эки тараптын түшүнбөстүгү орун алып, ызы-чуу чыккан. Кабинеттеги тополоңдон кийин Асан Акунов айрым федерация мүчөлөрүнө каршы укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Анда кеңсенин ичинде аялына таандык зерб уюмдар менен акчалар жоголгону айтылат. Учурда бул иш боюнча иш тергелип жатканы да белгилүү болду. Айтсак, Мирбек Асан Акунов кесиптик кошуундар уюмунун төрагалыгына 2017 жылы шайланган. Ага чейин КСДП партиясынын жогорку кеңеште депутат, Ысык Көл областынын губернатору болуп иштеген. Жодар Бузумов, Өскөн Жороев, Нурньюс, Бишкек. Түшкө чейинки алынган кабарлар болду. Кечки саат 7-де жаңылыктардын толук чыгарылышын көрүңүздөр. Ал эми интернеттеги баракчаларга катталып, ал жактан дагы ыкчам кабарлар менен таанышканды унутпаңыздар. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.